Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Ийгиликтин Кудайынын мээримине кантип ээ болуу керек? Эгер адам ийгиликтүү болсо, анда анын ийгилигинин чеги кайда экенин төлгөлөп билүүгө болбойт. Андай адамды Эфрат дарыясынын суусуна ыргытып жиберсең дагы, ал колуна 1 метрди ууштай сүзүп чыгат. Байыркы Вавилондун макалдарынан. Ийгиликтүү болууну каалоо бардык адамдардын каалоосу. Бул каалоо биздин замандын адамдарында эле 4000 жыл мурда жашап өткөн байыркы Вавилондун адамдарында дагы болгон. Биз баарыбыз назданган ийгилик Кудайынын мээримине үмүт кылабыз. Анын мээримдүү көңүл буруусуна гана эмес, берешендигине ээ болуу үчүн колдонуучу кандайдыр бир каражат барбы? Ийгиликти өзүңө карата ала турган кандайдыр бир каражат болобу? Так ушуну байыркы Вавилондун жашоочуларынын абдан билгилери келген. Ушул нерсени ачыкка чыгарууну чечишкен. Алар көрөгөч, терең ойлонгон элдер. Ушуну менен алардын шаарлары эмне үчүн өз доорунун эң бир бай, күчтүү болгонун түшүндүрсө болот. Алыскы мезгилде элде мектеп дагы, колледждер дагы болгон эмес. Анткен менен аларда жашоонун тажрыйбасы менен тыгыз байланышып турган окуу борборлору болгон. Вавилондогу көк тиреген имараттардын арасында падышанын сарайы, бак-дарактар менен кудайлардын чиркөөсү менен катарлаш жайгашкан бир имарат болгон. Бул имарат окуу сарайы болуп, ал жерде өз каалоосу менен келген окутуучулар өткөндүн чындыгын акылмандык менен ачыктап, түшүндүрүп, кимди кайсы суроо кызыктырса ачык кеп үстүндө суроолоруна жооп берип, керектүү кеңештерди берип, талкууларды жүргүзүп турушкан. Бул сарайдын дубалынын ичиндеги адамдар бирдей болушкан. Кулдардын арасындагы эң кедейи дагы падышанын үйүндөгүлөр менен кандайдыр бир талаш-тартыштарга түшө алган. Сарайда көп баш багып, билгенин үйрөткөн акылман адамдардын арасында Вавилондун эң бай адам аталган Аркад аттуу бир адам болгон. Ар бир кечте жашы карысы, бай кедейи дебей баары чогулуп келип, ар кандай суроолоруна эркин жооп ала турган атайын чоң жыйын бөлмөсү болгон. Чоң кызыл шарга окшогон күн чаңдуу чөлдүн артынан акыркы нурларын чачыратып, горизонттун артына жашынган мезгилде Аркад окуу сарайында болот. Жерге салынган кичинекей төшөктөрдүн үстүнө ыңгайлуу жайгашып алган 100 чакты адам анын келишин күтүп отурушкан. Айрымдары жаңы гана келишкен. Бүгүн кечинде кандай суроонун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз деп сурады Аркад. Көпкө толгонуп жатып, кесиби токуучу болгон узун бойлуу адам ордунан турду. Менде ушул жерде талкуулай турган бир суроо бар. Бирок Аркад, сага жана бул жерде отурган досторума күлкү болуудан чочулап, аны айтуудан тартынып жатам. Аркад баш болуп, башкалары дагы анын суроосун бере берүүсүн жаалап кетишкен соң, ал өз сөзүн улантты. Бүгүн мен жакшы ийгиликке жетиштим. Ичинде алтын тыйындары бар капчык таап алдым. Бул ийгиликти улап кетсем деген чоң каалоом бар. Башка адамдар дагы мени менен кошо бул каалоону бөлүшкөнүн эсепке алуу менен канткенде ийгиликти өзүбүзгө чакыра алабыз. Ал үчүн кандайдыр бир каражаттар барбы деген суроонун айланасында талкуу жүргүзсөк дейм. Абдан кызыктуу суроо сунушталды, деди Аркад. Бул биздин талкуубузга татыктуу суроолордун бири. Айрым адамдар ийгилик алдын ала берилген деп эсептешет. Анткен менен ага капыстан кезигүү, кадимки эле күтүлбөстүктөр болгон сыяктуу эч кандай себепсиз деле болуп калат. Кээ бирөөлөр болсо биздин эң берешен Кудайыбыз аштардан көз каранды болот. Ал өзүнө жаккан адамдарга гана ийгиликти жиберет деп ойлошот. Досторум менин, эгер биз анын жардамы менен ийгиликти өзүбүзгө чакырып, ийгилик бизди кубандыра тургандай каражат барбы деген ойду тактасак, силер кандай дейсиңер? Ооба, макулбуз, деп чыдамы аз угуучулар туш тараптан чуулдап жиберишти. Андан кийин Аркад сөзүн уланттырды. Талкуубузду баштаардан мурда бизге токуучу айтып бергендей, кыйналып эмгек кылбай эле акчага маарып калган сыяктуу кызыктуу жагдайларга туш болгон адамдардын окуяларын укпайлыбы? Ортодо жым-жыртык боло түштү. Баары туш тарабынан каранып, кимдир бирөө сөз сүйлөр бекен деген үмүт менен карашты.
бирок эч ким үн каткан жок. Эмне? Бирөө дагыбы деп сурады Аркад. Андай болсо бул ийгиликтин чанда кезикчү түрү. Анда кимиңер изденүүнү кандай багытта улантуубузга байланыштуу өзүнүн сунушун киргизет. Мен каалайт элем, деди жакшы кийинген жаш жигит ордунан туруп. Адам ийгилик тууралуу айтып жатканда анын ою оюн столуна бурулбайбы? Ийгиликтин Кудайынын өзүнө көңүл буруусун каалап, чоң утуш менен бактылуу кылса деген ойдо болуп жаткан адамдарды азыр арабыздан таба албайбызбы? Ал өзүнүн ордуна жаңы гана отурган мезгилинде жыйын бөлмөсүнүн ичинен үн катты. Өзүңдүн баяныңды улант эми. Сага оюн столунан ийгилик Кудайынын мээрими түшкөн жокпу? Ошону айтып бер. Мүмкүн ал кубикти кызыл тарабынан түшүрүп сен үчүн оюн уюштурган адамдын акчасы менен капчыгыңды толтуруп алгандырсың. Же тескерисинче ал сенин кубигиңди көк тарабынан түшүрүп, оор эмгек менен тапкан акыркы тыйыныңды капчыгыңдан алып чыгып оюнчуга бердиң бекен? Баары тегиз каткырып жиберишти. Жаш жигит дагы аларга кошулуп күлдү. Андан кийин ал жооп узатты. Менимче, менин ал жерде болгонумду ийгиликтин Кудайы таптакыр билген жок окшойт. Силерде кандай? Балким силер оюндун кубиги кандай тараптан карай кулаарын байкап турганда аны көрүп калгандырсыңар. Биз чын дилибизден силерди угуп, силерден үйрөнөбүз. Акылга сыярлык талкуу башталды, деп сөзүн бөлдү Аркад. Биз бул жерде баардык суроону ар тараптан кароого чогулганбыз. Оюн столун байкабай калуу бул ошол кездеги жалпы сезгичтикти баалабай калуу болуп саналат. Көп адамдарда ушул кичинекей мүмкүнчүлүктү кармап калуу кумары көп адамдарда жашайт. Көп эмес суммадагы күмүшкө ээ болуу үчүн көп алтындарын уттуруп жиберүүгө тобокелчилигине барышат. Бул мага кечээги ат чабышты эстетти, деди дагы бир угуучу. Эгер ийгиликтин Кудайы оюн столунда көп пайда боло турган болсо, анда чоң толкундоону пайда кылган аттын дөңгөлөктүү арабалар менен сулуу аттар чабылган ат чабышты да калтырбаса керек. Бизге чындыкты айтчы, Аркад. Сага ийгилик Кудайы кечээ Ниневиядан келген боз атты чабышка катыштыр деп кулагыңа шыбырадыбы? Мен так эле сенин артыңда туруп, көк атты кош дегениңди угуп, алып уккан кулагыма ишенген жокмун. Сен ар бирибиз сыяктуу эле бүткүл Ассириядагы бир дагы команда биздин даңктуу тор атты таза ат чабышта жеңип чыга албастыгын билесиң да. Сенин кулагыңа ийгиликтин Кудайы боз атты кош деп шыбырады окшойт. Анткени акыркы бурулуштан ички айлампада бара жаткан кара ат чалынып кетип, биздин тооруга тоскоол болуп ат чабышта боз ат жеңип чыгып эмгек сиңирбей туруп жеңишке жетпедиби? Аркад бул тамашага аргасыз жылмайып, адамдар ат чабыштыкка сайган байгеге ак көңүл ийгиликтин Кудайы кызыгын артат деп кайсы негизде эсептей алабыз? Ал мен үчүн муктаж болуп турган адамдарга жардам берип, канааттануу тартуулаган жана кимге болбосун сиңирген эмгеги үчүн сыйлык тартуулаган сүйүүнүн жана кадыр-барктын Кудайы болуп эсептелет. Аны утканга караганда көбүрөөк утулууга дуушар кылган оюн столунан же ат чабыштан эмес, адамдар татыктуу иш жасап, ошого татыган сыйга бөлөнгөн жерлерден издеш керек деп эсептейм. Жерди иштетүүдө, таза соода сатыкта жана адамдардын алектенген баардык ишинде ишти ийгиликтүү жүргүзүүгө жумшаган күчүндө киреше табуу мүмкүнчүлүгү бар. Балким адам ар дайым эле жумшаган эмгегине сый акы ала бербегени, анын жаңылыштыгы же эмгегин туура жолдо жүргүзө албаганынан болот чыгар. Анын үстүнө адам туруктуулугун, өжөрдүгүн көрсөтсө, жыйынтыгында кирешеге ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Чындыгында эле ушундай. Ал канчалык деңгээлде киреше алса да өзүнүн пайдасында болот. Бирок адам кумар оюн ойносо, анда мүмкүнчүлүк терс айланып, пайда табуусу карама-каршы тарапка болбойт. Дайыма пайда оюнду уюштурган адамга кетет. Оюн ушундай абалда уюштурулган. Утушка уюштуруучу ээ болот. Бул анын бизнеси. Ойногон адамдар өздөрүнүн акчасын ага калтырып кетишет. Айрым бир оюнчулар мойнуна алышат. Канчалык деңгээлде ал ийгиликке жетишет же уттурат. Негизинен утуу эмес, утулуу ар бак оюнчуну коштоп жүрөт. Мисалы, оюнга сайылган акчаны карап көрөлү. Кубикти ыргыткан ар бир жолу кайсы бир тарабы жогорку болооруна акча сайып отурабыз. Эгер бул кызыл тарабы болсо, биз кызылды айтсак, анда биздин сайган акчабыздан 4 эсе жогору акчаны уюштуруучу төлөп берет. Бирок ал 5 тарабынан башка түстөрү болуп калса, биз сайган акчабыздын кол жуубуйбуз.
Мындай абалда сандар биздин утулууга 5 мүмкүнчүлүгүбүз бар экендигин көрсөтөт. Кызыл 4-тө бирге ойногондуктан бизде утуу алуунун 4 мүмкүнчүлүгү бар. Оюнду уюштуруучу бир түрүндө коюлган акчадан 5тен 1 бөлүгүн пайда табат. Балким адам чоң бир нерседен үмүт кылар, бирок кээде гана утушка ээ болбосо, дайыма утулуунун үстүндө болот. Оюн ушундай уюштурулган, сайган акчасынын 5тен 1 бөлүгүн сөзсүз жоготот. Ошентсе да, кээ бир адамдар чоң суммадагы акчаны утуп жатышпайбы, деди угармандардын бири. Туура, андай учур дагы болот, деп сөзүн улантты Аркад. Муну түшүнүү менен силерге бир суроо узатайын. Мындай ыкма менен алынган акча менен ийгилик жылмайган адам туруктуу баалуулуктун ээси боло алабы? Менин тааныштарымдын арасында Вавилондо ийгиликке жетишкен көп адамдар бар, бирок бирөөсүн дагы так ушундай жолдо ишин баштап, ийгиликке жетишти деп айта албайм. Бүгүн чогулуп отургандардын арасында биздин шаарыбыздагы жетиштүү жашаган адамдар менен тааныштыгы барлар дагы көп. Мага муну билүү абдан кызык. Алардын ийгилиги оюн столунун башталган деп эсептеген канча жашоочуларыбыз бар. Силер тааныган адамдар менен сүйлөшөсүңөр, пикир алышып калсаңар, буга ким кандай дейт? Ортодо кайрадан болгон жымжырттыктан кийин бир тамашакөй ордунан туруп суроо узатты. Суралгандардын арасына оюнду уюштургандарды да кошсок болобу? Эгер таптакыр андан башканы эстей албай жатсаңар макул, деп жооп узатты Аркад. Эгер эч кимиңер андай адамды эстей албай жатсаңар, анда өзүңөрдүн араңардан бирөөңөр жооп берүүгө туура келет. Балким араңарда мындай жол менен Киреше булагын таап жаткандар барбы? Аркадтын бул суроосуна акыркы катарлардын биринен нараазылана күңкүлдөгөнүн чыгып, көпчүлүк жөн гана күлүп калышты. Сыягы биз ийгиликти көп учурда ийгилик Кудайы баш бакпаган жерден издейт окшойбуз. Ошондуктан келгиле, башка тармактарды изилдеп көрөлү. Биз аны жоголгон капчыкты таап алган жерден таба албадык. Аны оюн столунан дагы таппадык. Ал эми ат чабышка токтоло турган болсок, кайсы бир учурга утушка ээ болгонго караганда ага көп акча жумшаганымды мойнума алам. Эми мен кол өнөрчүлүк, ишкердик кесиптерине байланышкан тармакты кароого сунуш жасайын. Пайдалуу кеңешимди ийгиликтин жыйынтыгы деп эсептебей, аны биз жумшаган күчтүн сыйлыгы деп санасак туура болбойбу? Ийгиликтин Кудайы тартуулаган нерсени баалай албайбыз деп ойлоого мажбур болуп отурам. Ким биздин талкуубуздун уланышына сунуш киргизе алат? Андан кийин ордунан туруп, жакшынакай аппак кийимин оңдонгон жашы бир топко барып калган сатуучу. Урматтуу Аркад, мен жана менин досторум, силердин макулдугуңар менен бир сөздү айткым келет. Эгер силер өзүбүздүн тынымсыз аракетибиз менен ийгиликтүү келишимдерди жасайбыз деп айтсаңар, анда биз ийгиликке жетип, бирок аны колубуздан чыгарып жибергенде дагы мындан көбүрөөк пайдалуу келишимди жасайт белек деп өкүнүп калганыбызга эмне дейбиз? Бирок ал анчалык ишке ашпасын, аны биздин сыйлыгыбыз деп эсептей албайбыз. Албетте, бул жерде отургандардын арасында ушундай учурга туш болгондор дагы болушу толук мүмкүн. Бул акылга сыярлык мамиле, деп аны менен макул болду Аркад. Силердин араңарда ким ийгиликти колуна кармап, бирок ал колдон чыгып кеткенден кийин гана ийгилик ошол экенин билип, учурунда баалап калбаганына өкүнгөн? Отургандардын көпчүлүгү колун көтөрүштү. Алардын катарында улгайган соодагер дагы. Аркад ага кайрылып, бул сөздү сен айтып баштаган соң, алгач сени угууну каалап турабыз. Мен окуяны төкпөй чачпай айтып берейин. Адамга ийгилик абдан жакын болуп, бирок аны учурунда кармап кала албай колдон чыгарып жиберип, бир топ зыян менен кошо өкүнүчтү дагы алып келгенин баяндайын. Көп жылдар мурун мен жаш жигит кезимде жаңы үйлөнүп, иштеп, жакшы акча таба баштаган учурумда атам келип бир ишке акча салыш керек экенин айтып көндүрө баштады. Анын жакшы тааныштарынын баласы биздин шаардагы дубалдардын ары жагындагы жемишсиз жаткан талаага көңүл буруп калыптыр. Ал жер каналдан жогору тургандыктан ага суу барчу эмес. Атамдын досунун баласы бул жерди сатып алууга план иштеп чыгып, өгүздөргө чегерип кыймылга келчү 3 чоң суу жиберүүчү дөңгөлөк куруп, аны менен жемиш бакка суу жеткирет. Бул ишти аяктаган соң ал жерлерди кичине бөлүктөргө бөлүп, көкчөп жемиштерди өстүрүү үчүн шаардын жашоолоруна сатууну көздөйт. Бул иштин аягына чыгарганга атамдын досунун баласынын акчасы жетишсиз болот. Ал дагы мен сыяктуу эле жаш, иштеп, жакшы маяна таап,
тапкан жигит экен. Анын атасы дагы менин атам сыяктуу эле үй бүлөсү чоң, начар жашаган адам эле. Ошондуктан ал жигит бул ишке бир топ адамдарды тартууну туура көрөт. Топто 12 адам болуш керек экен. Ар бири иштеп, жер сатыкка даяр болгонго чейин тапкан акчасынын 1/10 бөлүгүн ишке салып турушу керек экен. Топтун ар бир мүчөсү так бөлүнгөн жердин пайдасын бирдей көрүшмөк. Балам, деди атам мага, сен азыр жашсың, менин күнүмдүгүмдү таба аласың. Мен мүмкүн болсо сенин кийинкиңди ойлоп жатам. Башка адамдардын арасында сыйга татыган адам болуп, байлыкка ээ болушуңду каалап турам. Атаң кетирген каталыктардан алыс болуп, сабак алса деп жатам. Бул менин чыныгы каалоом, атаке, дедим мен. Эми мен сага кеңеш беришим керек. Сенин жашыңда мен жасай турган нерселерди эми сен жаса. Тапкан маянаңдын 1/10 бөлүгүн келечектүү капиталыңды курууга жумша. Сенин кирешеңдин 1/10 бөлүгүн пайда алып келип, андан ары өсүп отуруп, менин курагыма келгенде бай адамга айланып каласың. Сиздин сөзүңүз нак акылмандын сөзү. Мен бай болууну абдан каалайм. Бирок азыр мен акчаны жумшай турган көп нерселер болуп жатат. Ошондуктан сиздин кеңешиңизди ишке ашыра албай калат окшойм. Мен али жашмын, жашоом али алдыда. Сенин курагыңда мен да ушинтип ойлогом. Мынаны кара. Андан бери канчалаган жылдар өттү. Мен дагы эле эч нерсени баштаганым жок. Биздин жаш айырмачылыгыбыз таптакыр башка, ата. Мен сиздин катачылыгыңызды кайталабайм. Бактылуу мүмкүнчүлүк жолуңдан чыгып отурат, уулум. Ал сага байлыкка алып барчу мүмкүнчүлүктү берип жатат. Суранам сенден. Кылчактабай дароо эртең менин досум баласына барып, аны менен келишим түз. Тапкан маянаңдын 1/10 бөлүгүн жасалчу ишке жумшаарыңды айт. Эртең ага сөзсүз бар. Мындай мүмкүнчүлүк күтүп турбайт. Бүгүн ал ушул жерде, андан кийин таппай каласың. Ошондуктан кылчактаба, балам. Атамдын берген кеңешине карабай мен ишенбей туруп алдым. Ушул учурда чыгыштан келген соодагерлер жаңы, жакшынакай кийим-кечектерди алып келип калышты. Бул кийимдер абдан бай көрсөтүп, анын үстүнө кооз болгондуктан аялым экөөбүз үстүбүздү жаңыртып алууну туура көрдүк. Эгер мен тапкан акчамдын 1/10 бөлүгүн атам айткан ишке жумшап кое турган болсом, абдан каалап турган бул кийимдерди ала албайт элем. Мен чечимимдин кабыл алынышын абдан кеч болуп калганга чейин созуп отуруп алдым. Андан кийин кеч болуп калганда гана атамдын айтканын укпаганыма абдан өкүндүм. Ал иш башында пландалгандан дагы көп эсе пайдалуу болуптур. Менин баяным ушундай. Бул менин ийгиликти кантип колдон чыгарып жибергенимди көрсөтүп турат. Бул баян бактылуу мүмкүнчүлүктү пайдаланууга даяр адамга кантип күттүрбөй келип, пайдалана албай калса, кол жууп калаарын көрдүк, деди кара тоорусунан келген чөлдүн адамы. Байлыкты куруу үчүн дайыма башталышы болушу керек. Бул башталыш менен адам өзүнүн кирешеси үчүн топтогон жана өзүнүн алгачкы капиталын кураган адамга алтын, күмүш тыйын болуп берет. Мен бир топ үйүрдүн ээсимин. Бул үйүрдү алгач баштаганымда колумда бир күмүш тыйын гана бар жаш жигит элем. Ошол күмүш тыйынга бир торпок сатып алдым. Бул мен үчүн абдан чоң мааниге ээ болгон. Менин байлыгымдын башаты болуп калды. Мүмкүнчүлүк өзүнүн жеке абалын түзүлүшүнүн жолунда биринчи кадамын жасайт. Бул ар бир адамга келе турган ийгилик. Бул биринчи кадам баардык адамдар үчүн чоң мааниге ээ болот. Анткени ал өз күчү менен иштеп акча тапкан адамдан башкаларга акча берип, акчаны айлантуучу абалга чейин жеткирет. Бактысына жараша, айрым адамдар бул кадамды жаш кезинде жасап баштап, жашоосунда көп ийгиликти жарата алса, кээ бирөөлөрү улгайып калганда бул мүмкүнчүлүккө ээ болушат. Ал эми айрымдары жогорудагы соодагердин атасына окшоп эч нерсеге ээ болбогон бойдон кала беришет. Эгер биздин соодагер досубуз бактылуу мүмкүнчүлүк келип турган учурундан пайдаланып калганында азыр бир топ бутуна туруп калмак. Эгер токуучу досубузду ийгилик мындай кадамды өз убагында жасатканында, анда бул бир топ байлыкка ээ болуунун башаты болуп бермек. Рахмат, мен дагы бир нерсе айткым келет, деп ордунан турду башка өлкөнүн адамы. Мен сириялыкмын. Мен силердин тилиңерге абдан жакшы сүйлөйм. Соодагер досубузга аныктама берели деп айткым келет. Балким бул аныктама силерге дагы тааныш эмес болор. Бирок мен аны ушинтип атоону каалайм. Бирок тилекке каршы ал силердин тилиңерде кандай аталаарын билбейм. Мен андай адамды Сирияда кандай атаарын билем.
бирок силер аны түшүнбөйсүңөр. Ошондуктан боорукер адамдар мага жардамдашып айтып койгулачы. Силерде дайыма өзүнө пайда алып келе турган, бирок күтө бербеген ишти улам артка жылдыра берген адамды кандай деп аташат? Маал катма, деди бирөө. Туп-туура, деди сириялык кубанычтуу колун жайып. Ал өзүнө келген бактылуу мүмкүнчүлүктү пайдан албайт. Ал күтөт. Ушул учурда ишим көп деп айтат. Бирок бактылуу мүмкүнчүлүк андай жай баракат жүрө берген адамды күтүп тура бербейт. Эгер адам ийгиликтүү жана бактылуу болууну кааласа, тезирээк аракеттениши керек деп эсептейм. Бактылуу мүмкүнчүлүк пайда болгондо тезинен аракет кылып, аны кармап кала албаган адам, кез келген адам биздин соодагер досубуз сыяктуу улуу маал катма. Соодагер ордунан туруп чын дилинен ийиле жүгүнүп, башкаларга күлкү тартуулаган жоопту узатты. Мен чын жүрөгүмдөн урматтоомду кабыл ал. Чет элдик, сен кашкайган чындыкты айткандан корккон жоксуң. Эми дагы бир бактылуу мүмкүнчүлүк тууралуу окуяны угалы. Кимде кандай окуя бар деп сурады Аркад. Менде бар, деп жооп берди орто жаштагы кызыл кийимчен адам. Мен жаныбарларды дүңүнөн сатып алуучумун. Негизинен төө менен аттарды алам. Кээде кой эчкилерди дагы алган учурларым болот. Бир күнү кечинде төөлөрдү издеген 10 күндүк сапарымдан кайтып келе жаткам. Шаардын дарбазасы жабылып, бекилип калганын көрүп, абдан ачуум келди. Менин кулдарым түндү өткөрүү үчүн чатырларды тигип, калган тамак аш менен сууларды ичип жатышканда, бизге окшоп шаарга кирүүгө жетишпей калган улгайган фермердин жанына басып бардым. Кадырлуу адам, деди ал мага кайрылып. Сенин көрүнүшүңдөн мал сатып алуучуго деп ойлоп жатам. Эгер ошондой болсо, сага жаш эчкилердин үйүрүн саткым келет. Менин аялым катуу ооруп, катуу чыйрыгып, калчылдап төшөктө жатат. Мен тезинен үйгө кайтышым керек. Менин үйүрлүү эчкилеримди сатып ал. Менин кулдарым дароо төөнүн ээрин токуй беришсин, артка кайта бергендей бололу. Караңгы болуп калгандыктан анын үйүрүн карап чыгуу мүмкүн эмес эле. Бирок үйүрдүн чоң экенин баамдадым. 10 күн бою төө издеп таппай келгендиктен анын бул сунушуна кубануу менен макул болмокмун. Ал абдан шашып тургандыктан айтылган мен ойлогондон дагы азыраак сумманы айтты. Мен дароо макул болдум. Эртең менен дарбаза ачылаары менен менин кулдарым ичкери айдап кирип, аларды четинен сата баштайм деп аябай ишенимде болгон элем. Келишимге келген соң кулдарыма фермердин айтканы боюнча 900 баш деген үйүрдү санап чыгуу үчүн отту алып келүүгө буйрудум. Ошол учурдагы кыйынчылыктарды айтып, силерди кыйнагым келбейт. Караңгы түндө санайлы десек, баш бербей улам ары-бери кыймылдаган жандыктарды саноо абдан кыйын болду. Бул караңгы түндө аткарылбай турган тапшырма экенине көзүм жетип, ал фермерге таң атканда үйүрдү санап, андан кийин акчасын санап береримди айттым. Улуу урматтуу мырзам, сизден суранам, деп жалынып жиберди ал. Жок дегенде сага сата турган үйүрдүн 3төн 2-синин акчасын бер, мен артка сапар тарта тургандай болоюн. Мен сага менин абдан акылдуу, сабаттуу кулумду калтырам. Ал сага эртең менен үйүрдү санаганга жардамдашат. Ага толук ишенүүгө болот. Санагандан кийин калган акчаны андан берип жиберсең болот, деди. Мен дагы өзүмдүн айтканымды бербей, таңында санактан кийин гана акчасын аласың деп туруп алдым. Эртеси эртең менен мен ойгоно электе дарбазанын эшиги ачылып, мал сатып алган 4 адам аларман келип, үйүр издеп чыгышыптыр. Алар абдан шашылып, акчаны ашыгы менен төлөп берүүгө даяр экен. Анткени шаардын ичинде соода сатыкка керектүү муктаждыктар көп болуп жатыптыр. Карыган фермер түндө биз бычышкан баадан 2 эсе кымбатка үйүрүн сатып кетти. Мындай өтө чанда кездешет. Ийгилик кээде адамга өзү келет экен, бирок мен өзүмдүн ийгилигимди колумдан учуруп жибердим. Ооба, бул абдан эсте каларлык окуя экен, деди Аркад. Мындан кандай сабак алсак болот? Эгерде биз жасаган иш туура жана акылга сыярлык болсо, анда ойлонбостон төлөш керек экенин азыркы бир уккан окуядан алган сабак катары көрүшүбүз керек, деди көрүнүктүү ичебер. Эгер тапчу пайдаң жакшы жана сен үчүн кирешелүү боло турган болсо, анда сен өзүңдү жеке чечкинсиздигиң менен катар башка адамдардын таасиринен коргошуң керек. Биз түбөлүктүү эмеспиз. Эртедир кечтир ак өлүмгө баш ийебиз. Менин айтайын дегеним,
өкүнүчкө карай биз адашып турган учурубузга караганда чындык болгон учурда оюбузду алмаштыра алабыз дагы. Тескерисинче биздики туура эмес болсо же адашып жатсак оюбузга бекем туруп айтканыбызды бербегенге жайыбыз бар. Биздики туура болгон учурда ары бери чайкалып чечкиндүү чечим кыла албай кыйналабыз. Жыйынтыгында бактылуу мүмкүнчүлүктөрүбүздөн кол жууп, ийгилик бизден четтеп кетет. Менин биринчи ойлогонум дайыма туура чечим болот. Анткени менен дайыма өзүмдү өзүм жакшы ишти жасоого көндүрүүм кыйынга турат. Ошондуктан өзүмдүн жеке чечкинсиздигимден коргоо үчүн дароо алдын ала акчасын берип коюуга аракет жасайм. Бул мени кийин өкүнүчкө батып калуудан сактап, меники боло турган ийгиликке жеткирет. Рахмат. Мен дагы бир сөз айткым келет деп сириялык кайрадан ордунан турду. Бул окуялар бири-бирине абдан окшош. Ар бир жолу бактылуу мүмкүнчүлүктөр кандайдыр бир негиздер менен адамдан алыстап кетет. Кептин баары мүмкүнчүлүк ар бир жолу маал катмага өзү менен кошо жакшы пландарды ала келет. Бирок бул адамдар өздөрүнө "Оба, бул мен үчүн абдан жакшы учурум, мен аны азыр тез эле жасап коем" деп айткандын ордуна термелип, алдан эден шектене берет. Мындай абалда аракеттенген адамдар ийгиликке кантип жетишет? "Досум, сен акылдуу кептерди айтып жатасың", деди жоо узаткан мал менен соода жасаган адам. Бул эки окуяда тең ийгилик жай баракат ойлонуп, учурунда чечим чыгара албагандыктан колдон чыгып кетти. Анткени менен бул жерде өзгөчө деле эч нерсе жок. Баардык адамдар эле чечим кабыл алууда ойлонушат. Баардыгыбыз бай болууну каалайбыз. Бирок бактылуу мүмкүнчүлүктөргө жол ачылган мезгилде жай баракат ойлонуунун учкунун жан дүйнөбүздө ойготуп, чечим кабыл алууну улам артка тартып отурат. Бул жай баракат ойлонуунун угуп, ага тартылган учурубузда өзүбүзгө өзүбүз душман болуп чыга келебиз. Жашыраак кезимде жай баракат ойлонуу деген түшүнүк менен тааныш эмес учурумда ойлочумун. Менин жолумдун жок болуп калышына өзүмдүн туура эмес көз карашым жана берген баам болсо керек. Ошонун айынан көптөгөн пайдалуу киришемди жоготуп жатам деп. Андан кийин өзүмдүн түз мүнөзүмдү ийгиликсиздигимдин себеби деп эсептеп калдым. Акыр аягында мунун чыныгы себеби чечкиндүү чечим кабыл алар кезде аркы берки көп нерсени ойлоп, туура чечим чыгара албаган, кажети жок жана пайдасыз адам экенин түшүндүм. Менин ийгиликсиздигимдин чыныгы мүнөзү тастыкталганда мен абдан өкүнүчтүү болдум. Жапайы эшекке арабанын кыйчылдаган дөңгөлөгүнү ачуум келип, бет алдыма турган ийгиликти ошолордун арасындагы көйгөй көрүп кол жууп калчу экенмин. "Рахмат, мен биздин улуу урматтуу соодагерибизге суроо бергим келип турат" деп кайрадан сөз алды сириялык. "Сенде башка кедей адамдар кие албаган кооз кийимдер бар. Сен ийгиликти багындырган адамдай сүйлөйсүң. Сен угуп отурган бизге чындыгын айтсаң, сага жай баракат ойлонуунун арбагы кулагыңа кайсы учурда шыбырап кетет?" Мал саткан соодагер досубуз сыяктуу эле бул душмандан качып кутулуп, чыныгы себептин тапканыма чейин көп убакыт талап кылынды деп жооп берди ал. Мен тууралуу кеп боло турган болсо, жай баракат ойлонуу менин душманым болду. Дайыма менин артымда жүрүп, качан гана учуру келгенде менин пландарымды бузуп, жарата турган иштериме тоскоолдук жасады. Мен силерге айтып берген окуя бул чети гана. Силер жай баракат ойлонуунун душманыңар экендигин билген учуруңарда аны жеңүү кыйынчылыкка турбайт. Эч бир адам ууру анын бир кап үрөөнүн уурдагынга жол бербейт. Бир дагы адам душманы анын тапшыруучуларын тартып алып, тапкан пайдасынын баарын уурдап алышына өз эрки менен макул болуп койбойт. Мен качан гана жай баракат ойлонуу чечим кабыл ала албаганым менин душманым экенин түшүнөөрүм менен чечкиндүүлүк менен андан арылууга аракеттендим. Ар бир адам Вавилондун байлыгынын бир бөлүгү менен эсеп жүргүзүүдөн мурда өзүнүн илең салаңдыгынан арылышы керек. Сен эмне дейсиң, Аркад? Сен Вавилондун эң бай адамысың. Көптөр сени ийгиликтүү адам деп тамшануу менен карашат. Мени менен макул болуп, бир дагы адам илең салаңдыгынан арылбаса эч кандай ийгиликке жетише албастыгын туура деп эсептейсиңби? "Оба, мунун баары так сен айткандай", деп макул болду Аркад. "Өзүмдүн көп жашаган өмүрүмдө бир муун экинчи муундун артынан ийгиликке жетелеген соода сатык, илим, билимдин жолу менен кетип бара жатышат. Бактылуу мүмкүнчүлүк баарында болот. Кээ бирөөлөр гана аны учурунда кармап калып, аны пайдаланып
тереңде катылып жаткан каалоолорун ишке ашыра алышат. Көпчүлүк адамдар болсо алдан эден шектенип, ишенбей, термелип, илең салаң мамиле жасап, чечкинсиздигин көрсөтүп, аягында көп нерседен кол жууп калышат. Аркад өрмөкчүгө кайрылды. Сен мага ийгилик тууралуу айтып берүүмдү сурандың. Бул тууралуу эмне ойлоруң бар экенин биздин уккубуз келип жатат. Мен ийгиликти ар кандай түстө көрдүм. Башында мен ийгиликке жетишүү тууралуу адам өзү тараптан эч бир күч жумшабай эле каалаганы өзү ишке ашып калат деп ойлочумун. Эми мен ал ойдон кайтып, бакыт менен ийгиликти кармап калууга адамдын өзүнүн таасири болоорун, ал үчүн аракет керек экенин билип калдым. Ошондуктан келечекте мен алдыда пайда болгон мүмкүнчүлүктөрдү чечкиндүүлүк менен пайдаланышым керек экенин тереңден түшүндүм. Сен биздин пикир алышуубузга жакшы ойду, чындыкты киргиздиң деп баса белгиледи Аркад. Биз издеген ийгилик көп учурда мүмкүнчүлүктүн артында болот, бирок ал өтө чанда гана башка жол менен келет. Биздин мал менен соода жасаган соодагер досубуз ийгиликтин Кудайы тарабынан жиберилген мүмкүнчүлүктү пайдаланып калганымда чоң ийгиликти багындырмак. Фермерден малды арзан алып, көп эсе кымбат сатып, чоң киреше тапмак. Талкуубуздун жүрүшүндө өзүбүзгө ийгиликти каратып ала турган каражатты айырмалай алдык. Мен бир каражат таптык деп эсептейм. Эки окуя тең ийгилик мүмкүнчүлүктүн артында жүрүүрүн көрсөттү. Чындык, олку-солку мамиле, чечкинсиздик өзү келген ийгиликти колдон жулдуруп жиберээрин белгилүү кылды. Чындык мындай: эгер мүмкүнчүлүктү колдонсоң, ийгиликти кармап кала аласың. Кимде ким чоң каалоо менен жаратмандык максатында бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо, боорукер Кудайдын назарын өзүнө бурат. Ал өзүнө жаккандардын баарына жардам берүүгө даяр. Энергияга бай, иштерман адамдар ага көбүрөөк жагат. Аракет сенин каалаган ийгилигиңе карай алга жетелейт. Иштерман адамдар ийгилик Кудайынын беришендигин колдонушат. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Акчанын 5 мыйзамы. Эгер силерде бир кап толтура акча же акылман, кептер жана билим тууралуу жазылган ылай тактаны тандоо мүмкүнчүлүгү болсо, кайсынысын тандамаксыңар? Ортодо күйүп жаткан бактын бутактарынан чачыраган учкундарынан кара тору жүзү улам жаркылап көрүнө калып жаткан чогулуп отургандардын ортосунда жасалмасыз кызыгуу ойгоно түштү. Акчаны деп 27 адамдын үнү бирдей жаңырды. Аксакал калабап аларды түшүнгөндөй жылмайды. Уккула, деди ал колун көтөрүп. Жапай иттин үнү караңгы түндө тыңшап көргүлө. Алар араң үн чыгарып үрүшөт. Анткени ачкалыктан алсырап бүтүшкөн. Бирок силер аларды тамактандырсаңар, анда алар эмне кылышат? Алар ырылдашып, бири-бири менен талашып, ыраазы болгондой басып калышат. Андан кийин дагы күчөп талашышат, бири-бири менен тиштешишет. Эртең сөзсүз келчү күндү ойлошпойт. Адам баласы дагы ошол сыяктуу эле. Аларга акча же билим деген тандоону койсоң, алар эмне кылышат? Алар билимди четке кагып, акчаны туш тарапка чача башташат. Эртеңки күнү алар ыйлап сыктап, кейип кепчип, эми аларда акча болбостугун айтып, арыз муңун төгүшөт. Акча ким анын мыйзамын билип, аны туура колдонсо, ошолордо сакталат. Түнкү муздак жел согуп, калабап өзүнүн аппак сырткы кийимине бекем оронду. Биздин узакка созулган саякатыбыздын бардык жылдарында силер мага абдан жакшы кызмат кылдыңар. Менин төөлөрүмө камп көрүп, кум ойногон чөлдө ары-бери айдап, мен товарларымды тартып алууга аракеттенген каракчылар менен аянбай согуштуңар. Ошондуктан бул түнү мен силер мурда угуп көрбөгөн окуяларды жана акчанын 5 мыйзамы тууралуу айтып берейин. Менин сөздөрүмө терең көңүл бургула. Эгер анын маанисин түшүнүп, өзүңөрдүн жашооңордо колдонсоңор, келечекте силерде көп акча болот. Ортодо толкунданткан тынчтык өкүм сүрдү. Адамдардын төбөсүндө Вавилондун жаркыраган жылдыздары жанып турду. Арттагы угуучулар
кум аралашкан бурганактан коргогон чатырдын тегерегин бекем басып отурушту. Чатырдын жанында товарлардын таңгактары үстү жабылып турат. Алыс эмес жерде төөлөр чөгүп эс алып жатышат. Алардын айрымдары кепшесе, кээ бирлери бышкырып коюшат. Сен бизге көптөгөн жакшы окуяларды айтып бергенсиң, Калабап, деди төөлөрдүн улуу айдоочусу. Биз эртеңки күнү сага кызматыбызды аткарып бүткөндөн кийин жашообузга зарыл болчу акылдуу кебиңди айтаарыңды күтөбүз. Ооба, бирок мен мурда силерге алыскы чет өлкөлөрдөгү ар кандай окуяларды айтып берип келгем. Бүгүн түнү болсо силерге акылман, абдан бай адам Аркадтын акылмандыгы тууралуу айтып берем. Биз ал тууралуу көп укканбыз, деди улуу айдоочу. Ал Вавилондо жашаган эң бай адам болгон эмеспи? Ал абдан бай адам болгон. Себеби ал акчага мурда эч ким жасап көрбөгөндөй акылмандык менен мамиле жасаган. Бул түнү мен силерге жаш жигит кезимде анын уулу Намасир көп жылдар мурда Ниневиядан мага айтып берген Аркадтын акылмандуулугу тууралуу айтып берем. Көп жылдар мурда кожоюнум экөөбүз бир түнгө Намасирдин сарайына токтоп калдык. Кожоюнума оролгон килемдерди чечип, Намасир улам бирин тандап, өзү каалаганына токтогонго чейин улам бирин көрсөтүүгө жардам берип жаттым. Акыр аягында ал абдан ыраазы болуп, жанына отуруп, бирге чанда кезикчү жыттуу вино ичүүнү сунуштады. Бул ичимдикке көнбөгөн менин ашказаным ысып күйүп чыкты. Андан кийин ал бизге атасы Аркадтын акылмандыгы тууралуу окуяны айтып бере баштады. Азыр аны мен силерге өткөрүп берейин. Силер билгендей, Вавилондо бир салт бар. Бай адамдардын балдары үй бүлөлөрү менен чогуу качан атасы аларга мурасту бөлүштүрүп бергенге чейин чогуу жашашат. Аркад бул сапатты жактырган эмес. Ошондуктан анын уулу Намасир бойго жеткенде ал уулун чакырып алып айткан: "Уулум, менин байлыгымды мураска алып калып улантсаң деген тилегим бар. Бирок сен алгач аны алып кете аласыңбы, ошону мага тастыкташың керек. Ошондуктан сен дүйнө аралоого чыгып, кантип акча таап, аны башкарып, адамдардын арасында кадыр-баркка ээ болгонуңду көрсөт. Сен ийгилик менен жакшы башташың үчүн сага кедей жигит кезимде байлык топтоого аттанганда өзүмдө жок болгон 2 нерсе берем. Биринчиден, мен сага кап толтура акча берем. Эгер аны акыл калчап пайдалансаң, бул сенин келечектеги ийгилигиң болот. Экинчиден, сага акчанын мыйзамы жазылган ылай такта берем. Эгер сен бул мыйзамдарды өзүңдүн жеке иштериңде колдоно алсаң, ал сага байлык менен келечегиңе ишенимди алып келет. 6 жылдан кийин атаңдын үйүнө кайтып келип, эмне кылганың тууралуу баарын айтып бересиң. Эгер сен татыктуу иш жасасаң, анда менин байлыгымдын мураскери болосуң. Эгер андай болбосо, анда мен аны ыйык адамдарга таратып жиберем. Алар менин арбагыма арнап Кудайга сыйынып турушат." Ошентип Намасир бир кап акча ылай тактаны алып, өзүнүн жолун тапканы үйүнөн аттанып чыгат. Арадан 10 жыл өтүп, атасына сөз бергендей үйүнө кайтып, анын келишине арналып чоң той жасалып, дос туугандарынын баары чакырылат. Той жыйынтыкталып, келгендер тарагандан кийин атасы менен энеси чоң бөлмөнүн ичине келип, аларга арналган чоң отургучтан орун алышат. Намасир алардын маңдайына келип туруп, атасына сөз бергендей, бул жылдар аралыгында жасаган иштери тууралуу айтып бере баштайт. "Атаке", деп сөз баштады, сыймыктана үн чыгарып. "Мен сенин акылмандыгыңа тизе бүгүп таазим кылам. 10 жыл мурда бой жетип турганымда өзүңдүн байлыгыңа эркелетпей, мени адамдарга аралашып, өз жолуңду тап деп үйдөн узаттың эле. Акчаңды кеңпейилдик менен мага бөлүштүң. Акылыңды дагы кеңпейилдик менен мага арнадың. Акчага байланыштуу көрүнүштү өкүнүч коштоду. Мойнума алышым керек. Акча жагынан толук түрдө ийгиликсиз иш болду. Акча адамдын колунан суурулуп качкан жапайы коен сыяктуу эле менин тажрыйбасыз колумдан биринчи мүмкүнчүлүктө эле чыгып кетти." Атасы чын дилинен жылмайды. "Айта бер уулум, сенин айткандарың мага абдан кызык боло баштады. Мен Ниневияга барууну чечтим. Анткени ал өсүп өнүгүп жаткан шаар болгондуктан өзүм үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табам деп ойлодум. Бир кербенге кошулуп бара жаткандардын арасынан көп досторду таптым. Алардын арасында шамалдай жүгүргөн аппак аттары бар экен.
2 адам бар болчу. Жолулап баратканыбызда алар мага Ниневияда бир бай адам жашай турганын, анын буга чейин эч бир күлүк жете элек тулпары бар экенин сыр кылып айтышты. Бирок биз менен бараткан аттын ээси буга чейин бир дагы ат анын күлүгүн басып өтпөгөнүн дайыма айтып келерин кеп кылышты. Ошондуктан ал канчалык көм суммадагы байге сайылган чабыштарга салбасын, бүтүндөй Вавилондун баш байгесине ээ болот экен. Тигил бай адамдын аты менин сапарлаштарымдын атына салыштырмалуу эшек сыяктуу экенин, эгер биз акча байге сайып ат чабыш жасасак, көп эле акчага ээ болорубузду айтып, мени дагы ага кошулушумду суранышты. Бул планга мен абдан кызыгып калдым. Бирок биздин аттарыбыз жеңилип калып, мен акчаларымдын көп бөлүгүнөн кол жууп калдым. Атасы чын дилинен күлдү. Мен бул саткынчылык план болгонун, тигил адамдар дайыма кербен менен сапарга кошулуп, жаңы курмандыктарды издеп келишерин кийинчерээк кеч түшүндүм. Ниневиядагы адам алар менен бирге болуп, түшкөн акчаны чогуу бөлүшүп алышат экен. Бул күлүк менен жасалган алдамчылык мага сабак болуп, өзүмө абайлык менен кароону үйрөттү. Көп өтпөй башыман дагы бир ачуу сабак өттү. Кербенде мен абдан жакшы дос болуп калган жаш жигит болгон. Ал дагы мен сыяктуу бай адамдын баласы болгон. Ниневиядан орун алуу үчүн жолго чыккан экен. Биз Ниневияга келгенибизден кийин ал мага бир соодагер каза болуп калганын, анын дүкөнү жакшы товарлары жана көп келчү кардарлары менен анчалык чоң эмес баага сатылып жатканын айтты. Биз бирдей ал дүкөнгө ээлик кыла аларыбызды айтып, бирок ал акча үчүн Вавилонго барып келиши керек экен болгонун, ага чейин менин акчама сатып алып турсак, анын акчасын кийин түшкөн пайдадан мага берип отуруп кутулаарын айтып макулдатты. Ал Вавилонго сапар алчу учурун көпкө чейин улам артка жылдырып отурду. Бара-бара убакыттын өтүшү менен ал акылсыз сатып алууну жана туш келди чачып туура пайдаланганды билбеген адам болуп чыкты. Акыр аягында аны кууп салдым. Бирок бул учурда бизде болбогон товар калган эле. Жаңы товар алганга таптакыр акча калган эмес. Дүкөндү мен болбогон акчага сатууга мажбур болдум. Ата, мойнума алышым керек. Көп өтпөй мен кыйналчу күндөр да келди. Жумуш издеп таптакыр таба албай койдум. Мага иштегенге мүмкүнчүлүк бере тургандай кесибим же кол өнөрчүлүгүм, билимим жок болчу. Аттарымды саттым. Айлам кеткенде өзүмдүн кулдарымды саттым. Тамак жана күнүмдүк түнөөчү жай үчүн үстүмдөгү жакшы кийимдерди сатууга мажбур болдум. Бирок адам баласын аябаган жакырчылык күн санап мени карай жылып келе жатты. Ошондой ачуу күндөрдүн биринде, атаке, сиздин мага кандай ишенериңиз оюма түштү. Сиз мени дүйнө кыдырууга адам болуу үчүн аттандырбадыңыз беле? Эми мен сенин ошол максатыңды ишке ашырышым керек болчу. Энеси колу менен жүзүн жаап ыйлап жиберди. Ошол учурда сен мага берген акчанын 5 мыйзамы жазылган ылай тактаны эстедим. Андан кийин ал тактада жазылгандардын баарын дыкаттык менен окуп чыгып, эгер анда жазылган акылман кептерди мурунураак окуганымда акчамды жоготмок эмес экенимди түшүндүм. Баардык мыйзамды талдап окуп чыгып, эгер мага ийгиликтин Кудайы дагы бир жолу жылмайса, мен өзүмдү тажрыйбасыз жаш баладай эмес, акылдуу адамдай алып жүрөрүмдү, ошого жараша иш жасаганга өзүмө сөз бердим. Азыр бул жерде чогулуп отургандарга атамдын 10 жыл мурда мени куткарып калган ылай тактага жазган акылман ойлорун силерге окуп берем. Акчанын 5 мыйзамы. 1. Тапкан акчасынын 1/10 бөлүгүнөн кем эмес акчаны топтоп, өзүнө байлык жыйнап, үй бүлөсүнүн келечеги үчүн бакубат абалды орнотуу максатында аракеттенген ар бир адамга акча үстү-үстүнө кошулуп агылып кире берет. 2. Акча андан киреше таап, саны өсүп, башына баш кошулган жайыттагы үйүрдөй көбөйткөндү билген акылман ээсине канааттануу ошондой эле ынтаа менен иштеп берет. 3. Акча өзүнө жакшы мамиле жасаганды билген акылман адамдардын кеңеши менен чогулткан этияттуу ээсинде ишенимдүү корголот. 4. Акча тажрыйбасы жок адамдардын сөзүнө кирип, же өзүнө тааныш эмес эле бизнести ишке ашырам деген аракет менен чогулткан адамдын колунан суурулуп чыгып кетет. 5. Акча өзүн чындыкка коошпогон киреше алуу үчүн
же эптүүлөрдүн бирди экиге койгулаган азгырыктуу адамдардын кеңешин угуп иш жасаган, болбосо өзүнүн жеке тажрыйбасыздыгына жана акча топтойм деген куру кыялына алданган адамдардан качат. Менин атам тарабынан жазылган 5 мыйзам мына ушундай. Бул мыйзамдар акчанын өзүнөн дагы баалуу деп эсептейм. Муну мен өзүмдүн башыман өткөн окуялардын уландысында тастыктап берем. Ал кайрадан атасына кайрылды. Мен тажрыйбасыздыгымдын айынан туш болгон өкүнүчтүү абал жана жакырчылыктын тереңи тууралуу айтып берип жатам. Анткени мен эч качан аягына чыкпаган бактысыздыктын андай тизмеси жок. Меники шаардын сырткы жаңы дубалынын курулушунда кулдарды башкаруу кызматын колго алганда гана аягына чыкты. Акчанын биринчи мыйзамын колдонуу менен мен өзүмдүн биринчи маянамда бир коло тыйынды топтоого калтырдым. Андан кийин мүмкүнчүлүк боло калганда эле чогултуп, күмүшкө алмашмайынча тынбай аракеттендим. Күмүш тыйынга жетүү абдан узакка созулган процесске айланды. Бирок мен буга баш ийип жашоого мажбур элем. Акчаны өтө сараңдык менен коротуп жаттым. Моюнга алышым керек. Жоготкон акчаларымдын ордун топтошум керек эле. Атам мага берген акчанын топтомоюнча арадан туп-туура 10 жыл өттү. Кулдардын кожоюну менен жакшы достордон болуп калганбыз. Ал мага бир ирет: "Сен абдан сарамжал жигит экенсиң. Тапкан акчаңды туш келди чачпайсың. Сенде чогулткан акча барбы?" деп сурады. "Ооба" дедим мен. Менин башкы каалоомдун бири бир кезде куру бекер чачкан атам берген акчаны кайра чогултуу. Бул татыктуу акыйкат каалоо. А сен билесиңби, сен сарамжалдап чогулткан акча сага иштеп берип, андан дагы көп акча табаарын. Аттең десеңчи, мен тажрыйбам ыйлай тургандай. Атамдын мага берген акчасы түбү орду менен жоголду. Эми өзүм чогулткан акчамды дагы ошентип жоготуп аламбы деп корком. Эгер сен мага ишенсең, анда сага акчага кандай мамиле жасаш керек экенин, анан кантип пайда табуу тууралуу үйрөтөйүн, деди ал. 1 жылдан кийин шаардын сыртындагы дубалдын курулушу аягына чыгат. Аны менен ар бир чыгуучу жерлерде душмандардан коргоо үчүн атайын даярдалган чоң коло дарбазалар үчүн орун даяр болот. Ниневия боюнча андай дарбазаны даярдоо үчүн металл жетишпейт. Падышаны кантип алып келишти, жеткиришти билбейт. Менин планым мындай: биз акчабызды ортого топтойбуз дагы алыска жез жана олобо кербен менен жөнөтөбүз. Дагы ал жактан дарбаза үчүн керектүү металлдарды алдырабыз. Падыша чоң дарбаза жасоого буйрук берген мезгилде биз металлды жакшы баада сата алабыз. Эгер падыша металлды бизден албаган күндө дагы биз уттурбайбыз. Аны базар баасында башкаларга деле сата алабыз. Бул сунуштан мен жашоомдо акчанын 3-чү мыйзамын көрө алдым. Дагы акчамды акылдуу адамдын алдында жумшадым. Ойлогонум ордунан чыкты. Биздин биригүүбүз ийгиликтүү болду. Мен анчалык көп эмес акчам жыйынтыгында бир топ пайда алып келип кирешеге ээ болдум. Андан ары мен бул биримдиктин мүчөсү катарында кийин башка иштерге дагы чогуу аралаша алдым. Менин иштешкен адамдарым акылга бай, акчага кандай мамиле жасоону жана аны кантип топтоп ишке салууну билген мыкты адамдар болуп чыгышты. Ар бир акчаны айлантууга салаарда алдыдагы ишти тыкыр пландап, толук көзү жеткендей карап чыгышат. Алар эч убакта акчаны иштетүүнүн кооптуулугу жаралган учурда ишке салышкан жок. Эч убакта киреше алып келбей турган, жыйынтыгында акчасын кайтарып алуу коркунучу бар инвестиция менен байланыш жасашкан жок. Бир мезгилдеги менин тажрыйбасыздыгымдан ат жабыш же жыйынтыгын билбей туруп бирге иштешүү сыяктуу каталыктарга жол берген сыяктуу иштер буларда эч кандай кызыкчылыкты жараткан жок. Алар сыяктуу иштердин алсыз жерин дароо байкап коюшат. Ушундай адамдар менен болгон байланышымдын жыйынтыгында бактыга карай акчаны ишенимдүү жыйнап, киреше табууну үйрөндүм. Жылдан жылга менин байлыгым улам-улдамда өсүп жатты. Мен бир кезде жоготкон акчамдын ордун гана тургузбастан, андан бир нече эсе көп акча чогулттум. Өзүмдүн ийгиликсиз ишимдин мисалында ийгиликке жетишүүгө акчанын 5 мыйзамын башыман кечирип жаттым. Айтып коюшум керек, атам жашоонун ар бир сыноосуна акыйкат жана ак ниеттүү мамиле жасоону билген. Акчанын 5 мыйзамын колдонбогон адамга акча өтө чанда келет дагы тез эле жоголот. Эгер адам акчанын 5 мыйзамын жашоосунда ар убак колдоно турган болсо,
ага акча келип гана тим болбостон анын берилген кулу сыяктуу иштеп берет. Намасир аңгемесин бөлүп, алар отурган жайдын терезе жагындагы кулдардын биринин жанына барды. Кул алдыга оор булгаары 3 капты бирден алып чыгып койду. Бул каптардын бирин Намасир атасынын алдына коюп тагын ага карай кайрылды. Сен мага бир кап акча бергенсиң, Вавилондун кабы менен. Мына сага бир кап акчаңды кайтарып берем. Акча Ниневияныкы, салмагы бирдей. Менин оюмча бул бирдей баадагы алмашуу. Мунун баардыгын тастыкташат. Сен мага laydan жасалган ага акчанын 5 мыйзамы түшүрүлгөн тактаны бердиң. Мына кара, анын ордуна мен сага 2 кап акча берем. Муну айтып, ал кулга карап, ал берген 2 кап акчаны дагы атасынын астына койду. Атаке, муну менен сенин акылман билимиңди кандай жогору бааларымды көрсөткүм келди. Анткени менин акылман билимди капка салганга акча менен ченүүгө болобу? Акчасы бар, бирок акчанын мыйзамын колдоно билбеген адамдар акчаларын тез эле жоготуп алышат. Ал эми акчасы жок, бирок акчанын мыйзамдарын колдонгон адамдар аны тез эле таап алышат. Аны мына бул 3 кап акча күбөлөндүрөт. Атаке, сенин алдыңда туруп, сенин акылман билимиңдин аркасында байлыкка жете алганымды жана элдин астында кадыр баркка ээ болгон адамга айланганымды айтуу мага чындап эле канааттануунун терең сезимин ыйгарат. Атасы Кубануу менен уулу Намасирдин башына колун коюп, сен өзүңдүн сабагыңды жакшы өздөштүрдүң. Өз байлыгымды ишенип арттыра ала турган уулдун атасы болгонума чындап эле бактылуумун. Калабап аңгемесин ушул жерден токтотуп, аны угуп отургандардын суроолуу тиктеп калды. Намасирдин бул окуясы силер үчүн кандай мааниге ээ деп сөзүн улантты ал. Силердин кимиңер атаңарга же аялыңардын атасынын алдына барып, өзүнүн кирешеси менен байлыгына канчалык акылга сыярлыктай мамиле кылганы тууралуу баштан аяк айтып бере алат. Эгер силер мен көп нерсеге таң калдым, көп окудум, көп иштеп, көп маяна таптым, бирок өкүнүчкө карай мен акчам аз. Акчанын ар бир бөлүгүн акыл калчап короттум, бир бөлүгүн акмактык менен жоготтум жана көбүн акчаны туура кармай албай, ага туура мамиле жасоону билбегендиктен жоготуп алдым десеңер, бул урматтуу адамыңар эмне деп ойлошот? Айрым адамдарда акча көп, башкаларында куралакан экендигин силер алидат тагдырдын адилетсиздиги деп эсептейсиңерби? Эгер ошентип ойлосоңор чоң жаңылышасыңар. Акчанын 5 мыйзамын билип, аны колдонгон адамдар акчага ээ боло алышат. Мен бул мыйзамды жаш кезимден окуп, аны жашоомдо ар дайым колдонуп келгендиктен бай соодагер боло алдым. Мен өзүмдүн байлыгымды эч кандай таң калыштуу сыйкырдын жардамысыз эле топтой алдым. Адамга тез келген байлык ошондой эле тез жоголот. Ээсинде калып, ага дайыма ишкерлик менен канааттануу сезимин алып келген байлык акырындап топтолот. Мындай байлык билим жана бекем максат менен жаралган балдары сыяктуу. Акырында байлыкка жакындоо ойлогон адамга үстүндөгү жеңил жүк сыяктуу. Мындай жүктү көтөрүп жүрүү жыйынтыгында жылдан жылга жыйынтыктуу максатка ээ болууга жеткирет. Акчанын 5 мыйзамын так аткаруу силерге берекелүү сыйлык алып келет. Бул 5 мыйзамдын ар бирин терең мааниге ээ. Менин кыскача окуямма аралаштырып карабоо үчүн дагы бир рет кайталайм. Мен анын ар бирин жатка билем. Жаш кезимден анын баалуулугун билгеним менен сөзүмө сөз жаттамайынча тынч ала алган эмесмин. Акчанын 1 мыйзамы: акча тапкан маянасынын 1/10 бөлүгүнөн кем эмес акчаны чогултуп, өзүнүн абалын жана келечекте үй бүлөсүнүн абалын камсыздоого аракет жумшаган ар бир адамга өзүнүн санын уламдан улам көбөйтүү менен келет. Өзүнүн маянасын жана кирешесинин 1/10 бөлүгүн дайыма акыл калчап, ар бир адам өзүнө алуу абалды түзө алат. Эгер ал Кудайдын буйругуна баш ийип тиги дүйнөгө кетсе да, анын артында калтырып кеткен байлыгы, үй бүлөсүн эч нерседен кем кылбайт. Бул мыйзам жашоонун баардык жагдайында так ушундай адамга акча өзү каалап келе турганын тастыктайт. Мен буга өзүмдүн жеке жашоомдон чындыкка дал келе турган аныктоолорду таап бере алам. Канчалык көп акча топтосом, ошончолук жаңы акчалар көбөйүп, тез жана жеңил келе баштайт. Мен сарамжалдаган акча көп акча алып келип, ал тургай мен ойлогондон дагы көп. Ал эми киреше болсо, чоң акчанын булагына айланды.
Акчанын биринчи мыйзамынын майдалап таралышы мына ушундай. Акчанын экинчи мыйзамы: акча пайдалуу киреше таба алган саны өсүп, башына баш кошулган жыйынтык жайыттагы үйүрдөй көбөйгөндүгүн билген акылман ээсине канааттануу, ошондой эле ынтаа менен иштеп берет. Акча бул чындап эле ынтаалуу жумушчулар. Алар мүмкүнчүлүк таап берсе, өзүнүн санын өстүрүүгө дайыма даяр. Топтогон бир аз акчасы бар ар бир адам аны кирешелүү кылып пайдаланууга мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ал эми жыл өткөн сайын бул акчалар таң калыштуу абалда көбөйө баштайт. Акчанын үчүнчү мыйзамы: акчага туура мамиле жасоону билген акылман адамдын кеңеши менен топтогон этияттуу ээсинин колунда акча ишенимдүү корголот. Акча чындап эле өзүнүн этияттуу ээсине токтоп, ошол эле убакта шалаакы адамдардан качат. Акчага тажрыйбалуу мамиле жасаган акылман адамдын кеңешин издеген акчанын ээси канткенде аны коркунучсуз пайдаланып, тескерисинче аны дайыма көбөйтүү менен кантип канааттанууну сезет. Акчанын төртүнчү мыйзамы: акча тажрыйбасы жок адамдардын сөзүнө кирип же өзүнө тааныш эмес эле бизнести ишке ашырам деген аракет менен чогулткан адамдын колунан суурулуп чыгып кетет. Акчасы бар, бирок ага мамиле жасоодо тажрыйбасы жок адамга акчаны пайдалануунун көп түрү абдан кирешелүү сыяктуу сезилет. Анткени менен көп учурда мындай көрүнүш акчасын жоготуп алуу коркунучунан тушкулат. Ал эми эгер ал тажрыйбалуу адамдар тарабынан анализденүүнү, алардын жардамы аркылуу пайда табуунун кажети жок сыяктуудай карашат. Ошондуктан акчанын тажрыйбасыз ээси өзү туура деп тапкан негизде акчасын ар тарапка, ошону менен катар өзүнө тааныш эмес бизнестин түрүнө салып, жыйынтыгында чоң жаңылышууга дуушар болот. Чындыгында акча маселесинде дасыккан чебер адамдардын кеңеши менен топтой алган адамдар гана акылдуу боло алышат. Акчанын бешинчи мыйзамы: акча өзүн чындыкка коошпогон киреше алуу үчүн же эптүүлөрдүн бирди экиге койгулаган азгырыктуу адамдардын кеңешин угуп иш жасаган, болбосо өзүнүн жеке тажрыйбасыздыгына жана акча топтойм деген куру кыялына алданган адамдардан качат. Акчанын жаңы ээсине дайыма укмуштуу аңгемелерден кем эмес кызыктырган фантастикалык сунуштар түшөт. Аларга мындай сунуштар сыйкырдуу түрдө көбөйүп келүүгө жөндөмдүү сыяктуу сезилет. Жыйынтыгында чындыкка коошпогондой киреше алып келүүгө жөндөмдүү сыяктуу сезилет. Эгер ак дилдүү, акылман жана тажрыйбалуу адамга кайрылса, анда ал тез жана капыстан байып кетүүнүн жашыруун сырын, өзүнө каткан пландын коркунучу бардыгын дароо байкайт. Өзүнүн негизги капиталынан айрылып калбоо жана аны пайдасыз салымдан сактоо үчүн ылайыктуу мүмкүнчүлүктөрдөн баш тартуусуна туура келген Ниневиядагы бай адамдарды эсиңерге сактап жүргүлө. Ушуну менен өзүмдүн акчанын 5 мыйзамы тууралуу аңгемемдин соңуна чыктым. Мен силерге өзүмдүн жеке ийгилигимдин дээрлик болгон сырын ачып бердим. Анткени менен бул жашыруун сыр деле эмес, алгач үйрөнө турган, андан кийин ар бир адам жашоосунда колдонулуучу чындык. Эртең биз Вавилонго киребиз. Карагыла, Бела чиркөөсүнүн үстүндө жаркырап турган өчпө сот азыр эле көрүнүп турат. Алтын шаарды көрүп турабыз. Эртең ар бириңер ак эмгек менен тапкан акчаңарга ээ болосуңар. 10 жылдан кийин ошол акчаңар тууралуу эмнени айта аласыңар? Эгер силердин араңардан амасир сыяктуу акчанын бир бөлүгүн өзүң жеке абалы үчүн колдоно турган адам болсо, азыртадан эле Аркадтын акылман айтканын колуна алса, 10 жылдан кийин Аркадтын уулу сыяктуу бай жана кадыр барктуу адам болуп чыга келет. Вавилондун улуулугу ушунда, анын баалуулугу алтын тыйындардын санына дагы тең келбейт. Жылдан жылга бул байлык өзүнүн баалуулугу менен өсүп келет. Ушул сыяктуу баардык өлкөнүн кенчи бул байлык алдында ушул байлыктан өзүнө тиешелүүсүн алам деп максат койгон адам үчүн абдан чоң сыйлык болот. Өзүңөрдүн жеке каалооңордун бекемдиги сыйкырдуу күч менен жыйынтыкталат. Бул күчтү өзүңөрдүн акчанын 5 мыйзамын билгендигиңер менен багыттагыла. Ошондо силер Вавилондун байлыгынын өзүңөрдүн энчиңерге ээ болосуңар. Вавилондук сүткор. 50 алтын тыйын. Байыркы Вавилондо көчүрмө үчүн аяктагычтарды жасоонун чебери Родан мурда эч качан өзүнүн
булгаары капчыгына мынчалык көп акчаны салып көргөн эмес. Улуу урматтуу дүйнөдөгү беришем падышанын төмөн карай кетчү падышанын жолу менен кайраттана басып бара жатты. Анын шилтеген ар бир кадамы өктөм чыгып, белине байлаган капчыгынын ичиндеги алтын тыйындар шагырап үн чыгарып бара жатты. Бул анын ушул убакка чейин уккан убондорунун ичинен эң жагымдуусу эле. 50 алтын тыйын. Ушунун баары аныкы. Ал өзүнүн улуу ийгиликтерине араң ишенип жатты. Шыңгыраган ушул тыйындарда кандайдыр бир сыр бар сыяктанат. Ал өзү каалаган нерселердин баарын сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Чоң үй, жер, мал, төө, ат, дөңгөлөктөр. Мунун баары ал каалаган нерселер. Ал бул акчаны кантип колдонуш керек? Ушул күнү кечинде эжесиникине алып барчу капталдагы көчөгө бурулуп бара жатып, жалтыраган алтын тыйындардан башка эч нерсени ойлоно алган жок. Арадан бир топ күн өткөндөн кийин кечке маал айран калган Родан чанда кездешкен кездеме менен жасалгаларды сатуунун агенти сүткор Матондун дүкөнүнө келди. Көзүн жоосун алган товарларга кылчайып карабастан үйдүн арт жагында жайгашкан бөлүгүнө өттү. Бул жерден асыл адам Матонду көрдү. Килемдин үстүнө отуруп өзүн тейлеп жаткан кара терилүү кулунун берген тамагын ичип жаткан экен. Мен сени менен кеңешүүнү каалайм. Мага эмне кылыш керек экендигин билбейм. Родан тартынган абалда туруп калды. Анын көкүрөгү ачылган булгаары күрмөсүнөн анын түк баскан көкүрөгү даана көрүнүп турду. Матондун оорудан кубарган жүзүндө достук жылмайуу пайда болду. Кандай алаңгазарлык кадамды жасадың? Сага сүткордун кандай кеңеш керек болуп калды? Оюн столунан ийгилик жылмайбай койдубу? Же кандайдыр бир толук өзгөчө жан сени алдап кеттиби? Мен сени билген көп жылдан бери өзүңдүн кыйынчылыгыңды айтып жардам сураган эмес элең. Жок, кебанда эмес. Мен акча сурабайм. Мага чындап эле сенин акылман кеңешиң керек. Уккула, бул адам эмнени айтып жатат? Эч ким сүткорго кеңеш сурап келбейт. Менин кулагым начар уга баштаган окшойт. Жакшы эле угат. Ошондой да болобу? Чеберчилиги жана көркөмдөй жасай алгандыгы менен башкалардан айырмаланган көчүрмөлөрдүн аяккысын жасоонун чебери Родан Матонго акча үчүн эмес, кеңеш сураганы келдиби? Мага көп адамдар өздөрүнүн акмактыгы менен ойлонбостугунун айынан кетирген катачылыктарынан төлөш үчүн мага акчага келишет. Бирок кеңеш тууралуу айта турган болсок, ага эч ким муктаждыгын билдирген эмес. Анткени менен ким иретинде көбүрөөк кеңеш берүүгө жөндөмдүү. Сүткот катары эмес, көп адамдар оор учурда кайрылган адам катарыбы? Бүгүн сен менен ашымды бөлүшүүгө милдеттүүсүң, Родан, деп сөзүн улантты ал. Бүгүн кечинде менин коногум болосуң. Андо, ал өзүнүн кара терилүү кулуна буйрук берди. Мага кеңеш сурап келген чебер досум Родандын астына килем сал. Бүгүн ал менин сыйлуу коногум. Ал үчүн тамакты көбүрөөк алып келип, астына чоң кубокту кой. Ага канааттануу тартуулай турган эң мыкты винону тандап алып кел. Эми мага айт, сен эмне тынчсыздандырып жатат досум сени? Мен падышанын белегине тынчсыздануудамын. Падышанын белеги? Падыша сага белек берсе, ошол сени тынчсыздандырып жатабы? Ал кандай белек? Падыша менин падышалык гвардиянын конструкциясынын көчүрмөсүнүн аяккы ишин жасоомо абдан канааттанып, ыраазы болуу менен мага сыйлык берди. Ал сыйлык иретинде 50 алтын тыйын берди. Мен ошол тынчсыздандырууда таң аткандан күн уясына батканга чейин саат сайын мага акча сурап келгендердин аягы тыйылбай жатат. Бул кадимки эле көрүнүш. Акчасы бар адамдарга караганда акчалуу болгусу келген адамдар бир канча эсеге көп. Андай адамдар кимдир бирөө келип, изги тилеги менен акчасын бөлүшүүсүн каалашат. Бирок сен эмне, жок деп айта албайсыңбы? Сенин эркин колуң чалыктагы күчтүү эмеспи? Көптөрүндө жок деп айта алам. Бирок кайбир кезде ооба деп айтуу жеңил болот. Жакшы көргөн эжесине кайсы адам жок деп айтат? Албетте, сенин бир тууганың сенин жеке сыйлыгыңдан да, кубанычыңдан да
айрылтууну каалабайт. Бирок ал күйөөсү Арман ага сурап жатат. Ал күйөөсүнүн бай соодагер болуусун каалайт. Ал мындай мүмкүнчүлүк болбосуна ишенип, бул акчаны карызга берүүмдү өтүнүп, ал иши жүрүшкөн соодагерге айланып, өзүнүн кирешесинен мага акчаны кайтарып берээрин айтууда. Досум, деди Матон, сен абдан маанилүү суроону көтөрдүң. Акча ээсине белгилүү бир жоопкерчиликти жүктөйт жана анын жакын адамдары менен болгон мамилесине таасирин тийгизет. Адам акчасын жоготуп алуудан жана аны кимдир бирөөгө алдамчылык жол менен алдырып коюудан чочулайт. Акча күчтүү сезүүнү жана жакшы иштерди жасоого жөндөмдүүлүгүн берет. Анткени менен ошол эле мезгилде абдан кайрымдуу каалоо чоң кыйналууга дагы алып келиши мүмкүн. Сен качандыр бир учурда Ниневиядагы жаныбарлардын тилин түшүнгөн фермер тууралуу уктуң беле? Мен сага бул окуяны акчаны карызга алуу же аны берүү жөн гана бир адамдын колунан экинчисине берүүдөн дагы чоң көрүнүш экенин билүүң үчүн айтууну каалап турам. Малдын тилин жакшы билген фермер ар бир күнү кечинде алардын эмне жөнүндө сүйлөшүүлөрүн угуу үчүн мал короодо кармалчу экен. Бир күнү кечинде өгүздүн эшекке өзүнүн оор ишин айтып даттанып ыйлаганын угат. Мен иштеп, эртеден кечке чейин сoko тартышым керек. Күндүн ысыктыгына, бутамдын ооруганына, моюнтук жооруткандыгына карабай иштөөгө мажбурмун. Сен убактыңды бошко өткөрүп жатканда мен иштейм. Сен жасалгалуу жабдык менен жабылып, биздин кожоюн бир жакка барыш керек болсо жеткирип коесуң. Эгер эч ким эч кайда барбай турган болсо, күнү бою көк чөптү чайнап отура бересиң. Анткен менен эшек өзүнүн кыян кески арткы буттарына карабай өгүз менен жакшы дос болуп, аны жактырчу. Менин кымбаттуу досум, деп жооп узатты ал. Чындап эле сенин ишиң оор. Мен сага жардам берип, жүгүңдү жеңилдетким келет. Ошондуктан канткенде сен өзүңө эс алуу күн ала аларыңды айтайын. Эртең менен кул келген учурда өзүңдү сокого катып катуу мөөрө. Жерге жатып алып турба. Ал кожоюнуна сенин ооруп калганыңды, иштей албастыгыңды айткандай болсун. Өгүз эшектин кеңешин угат. Эртең менен кул келип кожоюнуна өгүздүн ооруп калгандыгын, соко тарта албастыгын айтат. Анда сокону эшекке байла, иш токтобосун дейт. Ал күнү кечке өгүз досуна жардам бергиси келген эшек соко тартып, анын жумушун жасоосуна туура келет. Сокодон чыгарган түнү ал жүрөгү кыйналып, буттары чарчап, каамыт өйкөгөн моюну ачышканын сезет. Фермер жаныбарлардын сүйлөшкөнүн угуу үчүн короонун жанында калат. Алгач сөздү өгүз баштайт. Сен менин ак ниет досум боло алдың. Сенин кеңешиңдин аркасында бир күн кечке эс алдым. Мен болсо, деп сөзүн улады эшек, кең пейил адамдарча бирөөгө жардам берүү менен баштап, аягында анын ишин өзү жасаган адамга окшодум. Мындан ары сокоңду өзүң тартууга туура келет. Кожоюнуңдун кулуна эгер ооруй бере турган болсоң, касапчыларга керектиги тууралуу айтканын уктум. Сенин кызыкчылыгың үчүн жалкоолуктун аз болушун гана айткым келди. Ошондон кийин алар бири-бирине бир дагы сөз айтпай достугу аягына чыгыптыр. Бул окуянын кандай таалим бар экенин айта аласың, бродан? Бул абдан жакшы окуя, бирок мындан эч кандай таалимди көрө алган жокмун. Сени мындай деп айтат деп күткөн эмесмин. Бул жерде абдан жакшы таалим бар. Ал, эгер сен досуңа жардам бергиң келсе, анда анын оорчулугун тартып, өзүңө кошо кам көрүп калбагыдай кыл деген маанини берет. Мен бул тууралуу ойлонбоп турмун. Абдан акылман таалим. Мен эжемдин күйөөсүнүн камкордугун өзүмө алууну каалабайм. Андай болсо мага айтсаң, сен көптөргө карызга акча бересиң. Алуучулар кайра карыздарын кайтарып берүүгө акылуу эмеспи? Матондун жүзүндө бырышынан көп нерсени кечиргендиктин билгизген жылмаюу пайда болду. Алган адам акчаны кайтарып бере турган абалда эмес болсо берүүгө болобу? Же сүткор акылдуу адам болбошу керекпи? Ал карызга берген акча туура максатта колдонулуп, андан кийин өзүнө кайтып келиши керекпи? Же жөндөмсүз адам аны каалагандай колдонуп, карызга батып, акчаны кайтарып бере албай турган абалга кептелишин каалайбы? Мен сага сандыкчамдан бир нече эстелик буюмдарды көрсөтүп, алардын мисалында айрым бир менден карызга акча алган адамдардын окуяларын айтып берейин.
Ал бөлмөгө кызыл чочконун терисинен капталып колодон жасалган кооздуктар менен кооздолгон анча чоң эмес сандыкты алып келди. Аны полго коюп, өзү анын жанына отуруп, эки колун анын капкагына койду. Менден карызга акча алган ар бир адамдан сөзсүз бир эстелик болоор бир нерсени алып калып сандыгыма салып койчумун. Эгер адам карызын кайтарып берсе, анын буюмун өзүнө берчүмүн. Эгер кайтара албаса, ал менде калып, менин ишенимди актабаган адамын эстетип турат. Сандыгым айтып тургандай, адамдарга берген карызым алардын мага калтырган буюмунан улам билинип турат. Бул адамдар жердин, зер буюмдардын, төөлөрдүн жана башка көптөгөн байлыктардын ээлери. Аларды сатып карыздан кутула алышат. Ал эми кээ бир буюмдар, менде учурда зер буюмдар берилген карыздын өзүн жабалат. Карызга алгандар мага сөз беришет. Келишимде айтылгандай алар мага акчаны учурунда кайтарып бере алышпаса, алардын баалуу буюмдарынын эсебинен карызын жаба алышат. Карызга акча алгандардын дагы бир тобуна акча табууну билгендер киришет. Алар сен сыяктуу адамдар. Алар иштешет, дагы акысына акча алышат. Алардын киришеси бар. Эгер алар чынчыл адамдар болсо, алардын кимдир бирөөсүнө күтүлбөгөн кырсык болуп кетсе, мен аларга үстөгү менен берген акчам өзүмө кайтып келерине ишенимде болом. Мындай насиянын ишенимдүүлүгү адамдардын жумушуна негизделген. Дагы же мүлкү жок, же иштеп тапканга акча кепилдиги жок адамдар бар. Жашоо өзү каардуу, дайыма жолу боло бербеген, иштеп акча тапканга ылайыгы да, жөндөмү да жок адамдар болот. Андай адамдарга болбогон суммадагы акча болсо да карызга берүүдө аларды чынчыл, так адам катары жакшы билген тааныштарынын кепилдиги менен бербесем, сандыгым кийинки жылы мени айыптайт. Матон сандыктын оозун ачты. Родан чыдамсыздык менен алдыга жылды. Сандыктын үстү жагында эки буюм жатты. Коло ийинге таккыч жана ачык кызыл кездеменин кесиндиси. Матон ийинге таккычты көтөрүп колуна алды. Бул буюм менин сандыгыма түбөлүккө калат. Анткени анын ээси бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Бул буюмду сактоо менен ал адам тууралуу жакшы элестерди да кошо сактап келем. Ал менин жакшы досум эле. Аны менен бирге ийгиликтүү чоң соода жасап жүрдүк. Андан кийин ал чыгыштан аял алып келип, ага үйлөндү. Ал абдан керемет аял эле. Бирок силердин аялыңарга окшоч эмес, көз жоосун алган жан болчу. Досум аялынын баардык каалоосун аткаруу үчүн акчасын болушунча чачты. Ал мага болгон акчасы түгөнүп, аргасыздан акчага зар болгондо келди. Мен анын абалын талкуулап, кайра бутуна туруп, жеке ишин кайра ачканда гана жардам береримди айттым. Ал мага болгон аракетин жумшоого сөз берип, улуу текечердин белгиси менен карганды. Бирок ал ишке ашкан жок. Бир учурда жаңжалдаша кетишкенде аял аны так жүрөгүнө бычак кадап каза болуп калды. Аялычы? Ооба, бул жерде анын дагы буюму бар деп, колуна ачык кызыл түстөгү кездемени сандыктан алып чыкты. Ал өзүнүн күнөөсүн көтөрө албай, уятын жууганга кудурети жетпей, Ефрат дарыясына бой таштады. Бул эки адамдын карызы өмүр бою кайтарылбайт. Родан, менин сандыгым сага күчтүү кумардын тузагына түшкөн адамдар өзү менен кошо сүткор үчүн да тобокелчиликти жаратат. Ал эми бул башка окуя деп ал сандыгынан өгүздүн сөөгүнөн кесилип жасалган шакекти алып чыкты. Бул бир жердин ээсине тиешелүү. Мен анын аялы жасаган килемчелерин сатып алам. Бир жолу алардын талаасын чегиртке каптап таптакыр түшүмсүз калышты. Мен ага жардам бердим. Жаңы түшүм жыйналганда ал мага алганын төлөп берди. Андан кийин ал мага дагы бир ирет келип, бир саякатчынын айтуусунда алыста жакшы эчкилер бар экен. Алардын жүнү узун, ичке, жумшак экен. Андан мурда Вавилондо жасаган килемчелерден дагы жакшы килемдерди жасоого болот экен. Ал өзүнүн малынын үйүрүндө ошондой эчкилердин болушун каалады. Бирок аны сатып алганга акчасы жок эле. Мен аны саякатка барып, эчкилерди алып келүүсүнө акча бердим. Азыр анын үйүрү улам өсүп бара жатат. Кийинки жылы мен Вавилондон гана табууга мүмкүн болгон кооз, сапаттуу килемдердин ээсин көрө алам. Жакында ал мага акчамдын карызынан кутулат.
мен ага шакегин кайтарып берем. Карызга алгандардын көпчүлүгү ушундай кылышабы? Эгер алар жумшаган акчасын эселеп кайтарып бере турган максаттуу ишке жумшаса, так ушундай кылышат. Бирок алар максатсыз, ойлонулбаган иш менен алектенишсе, мен сага дароо эскертем. Эгер акчаңды кайтарып алууну кааласаң, андай адамдардан абай бол, сак бол. Мага мына бул буюмга байланышкан окуяны айтып берчи деп Родан чанда кездешчү баалуу таштар салынган кутучадан баалуу таштар менен кооздолгон оор салмактагы алтын белектерин колуна алды. Менин кымбаттуу досум, аялдарга кызыгып жатасыңбы? Деп тамашалады Матон. Бирок мен сага караганда жашмын да, деп анын тамашасына дароо жооп узатты Родан. Мен муну мойнума алам, бирок сен бул жолу таптакыр изи жок жерден кыялкештикти күтүп отурасың. Бул белектердин ээси бетин бырыш баскан семиз аял. Болбогон нерсени көп сүйлөйт дагы, ишке аша турган нерселер тууралуу унчукпайт. Ушул менин акылымдан адаштырат. Качандыр бир учурда анын үй бүлөсүндө акча көп болгон жана тапшырыкчылары дагы көп эле. Бирок бир учурда кыйналууга дуушар болушту. Ал аялдын уулу бар. Ал анын соодагер болушуну абдан каалады. Уулунун кербен менен соода жасап, бир шаардан алып экинчи шаарга сата турган товарлар үчүн керек болгон акчаны мага келип карызга алды. Өкүнүчкө карай, кербендин башчысы алдамчы болуп чыкты. Ал жаш жигитти алыскы бир шаарлардын бирине акчасыз, досторусуз калтырып, ал уктап жатканда эрте туруп алып таштап кетип калат. Балким ал жаш жигит бойго жетип, көп нерсеге көзү жеткен мезгилде мен ага акчамды кайтарып, менен алган акчаны кайтарып берер. Бирок азырынча бир гана сүйлөшүүдөн башка эч кандай төлөмдү ала элекмин. Мына бул колумдагы буюм өзүнүн баалуулугу менен бул карыздын жалпы баасына татыйт деп ойлойм. Ал аял сенден ал акчаны алууга болбостугу тууралуу кеңеш сурады беле? Таптакыр, тескерисинче, ал өзүнүн уулун Вавилондогу бай, күчтүү адам катары элестетип алган. Эгер ага бир кеп айта турган болсом, ал мага болгон ачуусун төгүп ала тургандай эле. Жаш, тажрыйбасыз жигиттин кандай коркунучка сапар алганын баамдагам, бирок ал мага күрөөгө коючу буюм сунуштаганда мен баш тарта алган жокмун. Бул болсо, деп Матон түйүнчөктөлгөн аркандын бир учун көрсөтүп, төөлөрдү сатуучу Небатурга тиешелүү. Ал төөлөрдүн партиясын сатып алууну максат кылганда, анын топтогон акчасы жетпей калып, менден карызга акча алып, ушул арканды таштап кеткен. Ал аркылуу соодагер ага ишенип, ага керектүү өлчөмдөгү акчаны чочулабай туруп бере алам. Ал акылдуу адам. Вавилондо мен ишенимиме ээ болгон, өздөрүнүн тактыгы менен таанылган көптөгөн соодагерлер бар. Алардын буюмдары көп учурда менин сандыгымдан орун алып, убага келгенде кайра ээсине кайтарылып келип турат. Жакшы соодагерлер биздин шаарыбыздын баалуу ээлери, алардын соодасынын гүлдөө өсүшүнө жардам бергеним Вавилондун өнүгүшү үчүн пайдалуу деп эсептейм. Матон бирюзадан жасалган куртту сандыгынан алып чыгып, жактырбагандай полго ыргытып койду. Бул курт Египетте жасалган. Мунун ээси болгон жигит кайсы бир учурда менин акчамды артка кайтарып алаарыма тынсызданбайт. Мен аны урушуп, акчамды талап кылганымда ал мага ташбоор тагдыр мени бура бастырбаса кантип мен сенин акчаңды кайтарып берем? Ансыз деле сенин акчаң көп. Мен эмне кылышым керек деп жооп кылат. Ал эми бул буюм болсо, анын атасыныкы, ал киши өзү жетерлик каражаты бар татыктуу адам болгон. Баласынын ишкерлигин колдоо максатында жерин, үйүн кошо күрөөгө койду. Алгач ал жигитти ийгилик коштоду. Анан ал андан дагы чоң ийгиликти багынтууга баш койду. Анын билими толук жетишсиз болгондуктан, жыйынтыгында анын ишканасы уроого дуушар болду. Жаш жигиттер акыйкаттыкты сүйөт. Алар дайыма ийгиликке алып барчу, кыска жолду табууга аракет кылышат. Эгер эртерээк байыш үчүн жаштар акчаны табууга эмес, туура эмес колдонушат. Тажрыйбанын жетишсиздиги дайыма алардын баштаган ишин, кыялын ишке ашырбай тургандыгынын түшүнүүсү абзел. Жыйынтыгында түшүнүксүз караңгы орго барып, түшүп калгандай болушат. Булар өкүнүч менен кайгыга толгон, ачык асман кара булут менен тосулган. Түн болсо адамды бактысыз кылат. Анткени ал өзү менен кошо тынчы жок коркунучтуу түштү ала келет. Адамдарга эч убакта карызга акча бербеш керек деген пикирге кошулбайм. Мен муну колдойм. Мен акчаны жакшы ишке жумшоону,
ошол акча аркылуу алгачкы чыныгы ийгилигине умтулууну, карызга алган акчасын чоң соодагерлердей колдонуусун сунуштайм. Бирок мындай учурда сүткор эмне кылыш керек? Жаш жигит аракет кылды, бирок жыйынтыгында эч нерсеге жеткен жок. Бир нерсе жасасам деген каалоосунун баары жоголду. Акчаны кайтарып алууга эч нерсе кылбайт. Жүрөгүнүн тереңинде атасынын жери менен малын алдырып коюусун каалабайт. Сен мага көптөгөн кызыктарды айтып бердиң, деди Родан. Бирок мен жеке өзүмдүн суроомо жооп ала алган жокмун. 50 алтын тыйынды эжемдин күйөөсүнө карызга беришим керекпи? Бул адамдар мен үчүн кымбат да. Сенин эжең абдан жакшы адам, мен аны сыйлайм. Эгер анын күйөөсү мага келип карызга акча сурай турган болсо, сөзсүз түрдө аны кандай максатта жумшаарын сурамакмын. Эгер ал соодагер болууну каалай турганын айтса, баалуу жасалгаларды саткан соодагер катары бир топ суроо узатмакмын. Сенде сооданын ыкмалары тууралуу түшүнүк барбы? Кайсы жерден товарды эң арзан сатып алууну билесиңерби? Кайсы жерде товарды жакшы баада сатууну билесиңерби? Ал суроолорго ооба деп жооп бере алабы? Жок, жооп бере албайт, деди Родан. Ал көп ирет мага көчүрмөнүн аяккыларын жасоого жардам берип, соода дүкөндөрүндө жардамчы болуп гана иштеп жүргөн. Андай болсо мен ага акылга сыярлык максатың жок экен демекмин. Соодагер сооданын ыкмаларын тереңдеп үйрөнүшү керек. Анын чынчылдыгы, көптөгөн жакшы касиеттери болсо дагы, жумшай турган акчамды туура максатка багыттабагандыктан мен ага карызга акча бербейт болчумун. Анткени менен мен көптөгөн соодагерлерге жардам бергем. Мен Семирнага кантип барышты, кайдан арзан килемчелерди алууну билем. Анан дагы мен Вавилондогу көптөгөн бай адамдарды тааныйм. Аларга алып барып килемдерди кымбатка сатып, анан көп пайда табам деп айтат дейли. Андай болсо мен ага мындай деп айтмакмын. Сенин көздөгөн максатың жакшы, чынчылдыгың сыйга татыйт. Эгер сага берген 50 алтын тыйынды алууда мага аны кайтарганга чейин калтыра турган күрөөң болсо, кубанычта болмокмун. Бирок ал менде өзүм чынчыл, убадага бек адаммын. Менде андан башка күрөөгө кое турган эч нерсем жок. Карызымды керт башы менен төлөп берүүгө даярмын, дейт. Анда мен жооп берем. Мен ар бир алтын тыйынды абдан баалайм. Эгер сен Смирнага баратканда жолдо алтын тыйындарыңды же келе жатканда килемдериңди каракчылар тартып алып койсо, менден алган карызды кайрып бере турган каражатың жок. Менин акчам жок болот. Байкасаң, Родан, акча сүткордун товары, аны карызга берүү оңой. Эгер аны акылга салбай берип койсоң, аны кайра артка кайтарып алыш өтө кыйын. Акылдуу сүткөр тобокел келишимге барууну каалабайт. Карызды жаба турган кепилдиктин болушун каалайт. Акча деген жакшы деп сөзүн дагы ары карай улады. Ким кыйналып турса ага жардам берет. Анын тагдырдын ачуу чеңгээлинде кыйналып турган адамга берген жардамы жакшы. Мыкты атуул болууга далалат кылып, жаңы жолду ачып жаткандарга тийгизген пайдасы жакшы. Башка адамга камкордук кылып, ал эч кандай аракет жасабай, бергенди туш келди чачып жатса, андайларга берүүнүн зарылдыгы жок. Акчаны акылдуу пайдаланган адамга берүү туура. Мен дагы сенин сурооңо жооп берүүдөн башка сөзгө алаксып кеттим, Родан. Эми мени ук. 50 алтын тыйыныңды өзүңдө сакта. Эмгек кылып сыйлык иретинде алган акчаң бул жеке өзүңдүкү, менчигиң. Аны башкалар менен бөлүшүүгө өзүңдүн каалооң болбосо, сени эч ким милдеттендире албайт. Эгер сен аны акча иретинде карызга бере турган болсоң, аны менен акча табууну кааласаң, аны абайлап жасап, бир нече бөлүккө бөл. Мен аракетке жумшалбаган, колдонулбаган акчаны жактырбайм. Андан дагы өтө чоң тобокелчиликти жек көрөм. Сен канча жылдан бери чеберчиликти аркалап келе жатасың? Толук 3 жыл болду. Падышанын сыйлыгын эсепке албаганда канча акча чогулттуң? 3 алтын тыйын. Ар бир жылда бирден алтын тыйын чогултуу үчүн көп нерседен баш тарттыңбы? Ооба, так ошондой. Анда 50 алтын тыйынды чогултуу үчүн 50 жыл көп нерседен баш тартууңа туура келет, турбайбы? Ооба, толук түрдө болгон эмгекчил жашоомдо. Анда сенин эжең күйөөсүнүн соодагер болушу үчүн адамдын 50 жылдык эмгегин тобокелге салат деп ойлойсуңбу? Эгер мен азыркы сен айткан сөздү кайталай турган болсом, андайга барбайт деп ойлойм.
Анда ага барбайт. Мен 3 жылдын ар бир күнү калтырбай күнү түн иштедим. Абдан каалап турсам да көптөгөн буюмдан баш тарттым. Эмгегим менен сарамжалдыгымдын артында жылына 1 алтын тыйын чогулттум. Мен сүйүктүү эжем, сенин күйөөңдүн көзү жеткен ишти жасашын каалайм. Эгер ал өзүнүн планын мага көрсөтүп, акылга сыяр иш баштай турган болсо, ага менин досум Матонго жагып, анын ишти алып кете алаарына көзү жетсе, мен акырындап четинен 1 жылга жете тургандай акчаны карызга берип турам. Ошондо ал ишти жетиштүү алып кете алабы сынап көрөт. Мен айткандай кыл. Эгер ал көздөгөн максатына жетише алаарына көзү жетсе, анда ал муну далилдей алат. Эгер ал ийгиликсиз ишке дуушар болуп калса, анда ал сага өтө чоң эмес суммада акча карыз болуп, кайсы бир учурда аны сага кайтарып берүүгө үмүттөнөт. Мен сүткормун, анткени менде өзүмдүн соодама колдонгондон да көп акчам бар. Ашыкча акчам башка адамдарга иштеп, кайра мага көп акча менен кайтып келишин каалайм. Көп нерседен баш тарткан адамдар үчүн акчамды жоготуп алууну каалабайм. Ошондуктан карызга алган адам кайра мага кайтарып берүүгө ишеними аз болсо, аларга бербейм. Акча алган адам жасаган эмгеги менен карызды жоюуга аракеттенерине көзүм жетмейинче эч кимге карызга бербейм. Родан, сага менин сандыгымда катылып жаткан буюмдардын бир дарын тарыхын айтып бердим. Анын мисалында сен акчаны кайтарып берүүгө мүмкүнчүлүгү жок туруп, карызга акча алган алсыздыгын түшүнө аласың. Анын мисалында сен адамдардагы чоң үмүт көп акча табуу, киреше киргизүүнү каалап, бирок акчаны туура пайдалана албагандыгын көрсөң болот. Сенде, Родан, учурда сага иштей турган, сага көп акча алып келе турган акча бар. Ал тургай сен мен сыяктуу сүткор да боло аласың. Эгер акчаны туура сактап, туура иштетип алсаң, киреше сага байлыктын булагы болуп, болгон өмүрүңдө сага канааттанууну алып келет. Бирок эгер акчанын колдон суурулуп чыгып кетишине жол бере турган болсоң, ал сага жашооңду коштогон өкүнүч, кайгынын булагы болуп эстеген сайын жүрөгүңдү оорутат. Капчыгыңда жаткан акчаны эмнеге жумшагың келет? Ишенимди сактоону каалайм. Акылга сыярлык жооп, Матон жактыргандай айтты. Сен биринчи каалооң ишенимдүүлүктү камсыздоо. Эгер бул акчаны эжеңдин күйөөсүнө берсең, ал чындап эле жоголуп кетүүнүн бардык түрүнөн корголуп турат деп ойлойсуңбу? Андай болбойт го деп чочулайм, анткени ал акчаны туура пайдаланып, сактоону анчалык талдап биле албайт. Анда калп сооротууга берилбе. Сен акчаңды андан башка каалаган адамыңа ишенип бере аласың. Досторуңабы, үй бүлөңөбү, дагы башка ишенимдүү адамдарга жардам бересиңби, акчаңды жоготуп алуудан сактан. Сактай албаган адамдардын колунан акча күтүлбөгөн жерден чыгып кетээрин эсиңден чыгарба. Башкалар аны жоготуп салгыча өзүңө кенен чачканың жакшы эмеспи? Акчаңдын ишенимдүү сакталышы менен катардагы эмнени каалайт элең? Ал акчалар мага дагы артынан көп акча алып келишин каалайм. Бул дагы акылга сыярлык жооп. Акча киреше алып келип, өзүнүн санын көбөйтүү үчүн жаратылган. Акыл менен пайдаланган акча адам өзү каарганда дагы эч нерседен кем болбой, колдоно ала тургандай киреше алып келе алат. Эгер сен бул акчаны жоготуп алсаң да, ал алып келе турган бүтүндөй кирешени жоготосуң. Ошондуктан тажрыйбасыз адамдардын ишке ашпай турган пландарына жумшоого берүүдөн абай бол. Капыстан чоң киреше табам дегендерден дагы алыста. Мындай ойду кыялга алдангандар гана айта алышат. Акчаңа бекем болуп, ой токтолуп жумшоого үйрөн. Акча маселеси боюнча иши жүрүшүп турган ишкерлер менен иштешүүгө аракеттен. Алардын тажрыйбасы, акыл менен жумшай билгендиги акчаңдын үстү-үстүнө кошулуусуна салымы зор болот. Мындай абалда күтүлбөгөн бактысыздыктан алыс болосуң. Родан Матондун акылман кебине ыраазычылык билдирүүнү каалаган учурунда дагы ал аны укпай эле сөзүн улантып жатты. Падышанын белеги сенин жашоонун акылмандыгына үйрөтөт. Эгер сен 50 алтын тыйыныңды сактай алсаң, анда чындап эле көрөгөчтүк жасаган болосуң. Көптөр бул акчаны кандай пайдаланышты, эмнеге жумшашты үйрөтүшөт. Сага көптөгөн пайдалуу иштерди сунушташат. Бирок менин сандыгымда жаткан буюмдар сенин абайсыздыктан сактайт. Эгер 1 алтын тыйының эле сенин
чыга турган болсо, аны кайра кайталып келишине көзүң жеткидей болсун. Эгер менин төмөндөгү кеңешим сага туура келсе, ага кайра кайрылып тур. Мен аны болгон каалоом менен берем. Мен сандыгымдын капкагын ички жагында жазылган сөздү оку. Алар карызга алган адамга да, сүткорго да тиешелүү. Чоң өкүнүчкө караганда азыраак абайлоо жакшы.